Адамдын эң биринчи душманы өзүбүз экенбиз. Арак ичем, тамеки чегем, туура эмес сүйлөйм. Анан ким күнөөлүү? Президент күнөөлүү, депутат күнөөлүү. Бактысы жок адамдар көп да, бизде негизи эле Кыргызстанда көп да. Бул нерседен дагы өтөбүз. Мен 32 жашымда турмушка чыктым, 44 жашымда төрөдүм. Ошол турмушка чыгып атканда ошо кайненемди сыйлай алам. Мен колума көтөрө алам. Ооба, мен анын кызы боло албайм, ал мага эне боло албайт, бирок мен сыйлай алам деген состоянияга жеткенде ошондо гана чыгыш керек экен да. Биздин Кыргызстандагы кыргыз аялдарынын эң чоң көйгөйү мени бирөө бактылуу кылыш керек. Кымбаттуу кыздар, айымдар, айтар элем, силерге эч ким кереги жок. Бактылуу кылыш менин гана колумда. Ичип аткан тамагыңды кара, эмне жеп атам, эмне ичип атам, эмне сөз оозуман эмне сөз чыгып атат. Турецкий, российский жана каякта балекет сериалдарды көрбөгүлө. Ошолор турмушуңарды өлтүрүп бузат. Ошондо гана сулуу да болосуңар, жаш да болосуңар, бактылуу да болосуңар. Саламатсыңарбы, урматтуу досторум, менин каналымдын катталуучулары. Менин атым Айнура Сагынбаева, мен врач, дерматолог, косметолог, психолог, сексолог. Менин каналым айымдар үчүн. Айымдарга керектүү, пайдалуу маалыматтын баарын тапсаңар болот. А бүгүн менин коногум Кыргызстандагы белгилүү айым, блогер, негизи эле жалпы коомго абдан көптөн бери белгилүү болгон дизайнер, Молдошева академиясынын негиздөөчүсү Замира Молдошева жекебиз. Саламатсыңарбы? Замира эже, куш келипсиз. Бүгүнкү биздин жолугушуу, сүйлөшүү официалдуу форматта эмес, жөн эле чайлашып, отуруп, сүйлөшкөн форматта. Эки айымдын ортосунда көп сыр бар. Туурабы? Камерасы жок болсо сонун эле сүйлөшөбүз. Ошо камера жок деп эле сүйлөшөлү бүгүн. Анан максималдуу бизди көрүп жаткан айымдарга биздин жашоолук тажрыйбабыздын биз адам катары эмне пайда алып келе алабыз коомго. Ошонун баарын бергенге аракет кылалы деп ойлоп атам. Замира эже, сиз азыркы учурда дизайнерсиз, бирок көбүнчө азыр мугалим катары да болуп калдыңыз да, ошо академияңыз бар, канча деген айымдарга пайдалуу, керектүү, асмандагы жанагы инфобизнес эмес, мына колу менен кармап мекенге, коомго пайда алып келе турган кесипкөйлөрдү чыгарып атасыз. Сиз үчүн стиль, кийим, бул жөн эле кийимби же башка нерсе, же андан көбүрөөкпү? Негизи адам баласы кесибин тандап атканда аябай чоң ойлонуш керек экен да. Ошо канча жылдан бери бизнесте жүрөм, же болбосо канча жылдан бери ушу сулуулук баягы тармагында жүрөм. Негизи эле эгерде сен жасап аткан ишиңди жакшы көрсөң, мына мисалы үчүн сиз деле результат көрсөтүп атасыз жакшы көргөн үчүн. Ошондой эле сен эгерде бир нерсени жакшы көрсөң, бул көп результатты берет экен да. Мен өмүр бою эле ушу мода тармагындамын. Өмүр бою эле салондорду ачып жүрдүм, өзүм дагы иштеп жүрдүм. Өзүм негизи эң башкы кесибим бул дизайнер, кийимдердин дизайнери. Анан академия, сиз айтып атпайсызбы, мугалим катары деп. Ошол негизи эле ар бир бизнесте орусча айтканда кадровый голод болот экен да, аябайчы. Өзүңүз билесиз, кадрларды сиз өзүңүздүн клиникаңыздан да аябай жакшы билесиз. Ошондуктан башында эле 2005-жылы биринчи жолу бизнесимди баштаганда эле ошондо түшүнгөм да, көрсө өзүңдүн курсуңду ачышың керек экен кадрларды дайындаш үчүн деп. Кадрларды дайындап иштегенден кийин алар кандай иштейт, кетип калып калышат, бул экинчи маселе. Бирок негизи эле өзүң кадрлар дайындаганда жакшы экен да. Мисалы үчүн мурда салон иштеткенде чач тараштардын курсу бар болчу, аябай чоң бир ийгиликке жеткен жакшы курс болчу. Анда дагы жалаң ушу сулуулук салонума жалаң гана өзүм кадрларды алчумун, себеби принцип бар болчу да. Эгерде мен өзүм окуткан курстагы кыздарды ала албасам, анда курсту жабыш керек деп. Эгерде
курсуң болгондон кийин, салон болгондон кийин экөө ай калышып өзүңдүн гана кадрларың менен иштешиң керек деп. Азыр деле ушул принцип менен турам. Сулуулук салондорунду сатып, чач тараачы курсун жаап туруп, топ-толук уже 3 жыл болду. Таптакыр эле негизи салонду жапканым 19-жылы жапкам. Курстарды жапканыма 3 жыл болду. Негизи дизайнерлердин курсун тетиги кызым төрөлгөн жылы ушу кызым арнап ачкам 2016-жылы. Ошондон бери дизайнерлердин курсун масштабировать этип, курстардын программасын өзгөртүп, улучшать этип дегендей иштеп келатам. Азыр болсо дагы ошо жалаң дизайнерлерди, технологдорду, конструкторлорду, графисти, компьютерден конструирование кылган баарын ушул курстардын баардыгы тең бар. Ошолорду окутуп атабыз, Кудай буйрса. Анан ошондойго дейм да, мындай мугалим дагы болуп кетем, себеби өзүмдө сабактарым бар. Демек, курстарды эмне себептен ачтыңар? Кадровый, сиз айткандай, Кадровый голод. Ошону көрдүңөр, ошону байкадыңар дагы, ошол талап бар экен деп ойлодуңар, салонду жаптым деп атпайсызбы? Бул сиздин өсүү этапыңыз болдубу? Же ал нерсе сизге кызыктуу эмес болуп калдыбы? Же эмне себептен мындай бир сфера, бирок башка сферага өттүм? Ооба. Себеби дегенде, мен болбой эле салондордун бирди, экини ачып иштетип жүргөнүм менен дайыма параллельно өзүмдүн коллекциямды жасап чыгарып, себеби мен баары жүрөгүмдө дизайнер экем да. Fashion Week'терге катышып, ар кандай коллекциялар менен башка мамлекеттерге чыгып, элдерге кийим тигип берип, ушинтип эле параллельно жүрчүмүн да. Ушу кийим жасабасам, коллекция жасабасам, өзүмдү аябай жаман сезчүмүн да. Анан аягында чечтим, эми болду, эми жетет. 15 жыл салондордо иштеттим, канчаден кыздарды тарбияладым. Эми өзүмдүн эле кесибим менен кетейин деп, ошондуктан сулуулук салону деген теманы таптакыр жаап, өзүмдүн кесибим менен эле жалаң кийим менен дагы алектенип келем. Бирок мен андан сырткары дагы негизи курсту бүткөм, дизайнер интерьера. Азыр ошол менен дагы параллельно дагы экинчи нерсени алектенем. Негизи эле мындай жаны тынбаган адамдын ушундай бир өзүндү өзү мындай бир бурап турат экенсиң да. Мен дагы сиздей болуп, жаның тынбайт, тияктан тигин чыгарып, муну жасап ушинтип эле. Азыр болсо, Кудай буйрса, жакында ошо результатын көрөт болушубуз керек. Күзгө чейин Арабаев университетинин интерьерин жасадым, библиотекасын жасадым полностью. Ошолордун дагы результатын көрөбүз. Бирок мындай тааныштарымдын, туугандарымдын интерьерлерин көптөн бери эле жасап жүрөм да. Өзүм негизи ошону дагы аябай жакшы көрөм. Анан кайсы жерде иштебейин, дайыма интерьердин дизайнерин өзүм жасайм да. Өзүм жасайм, дайыма көңүл бурам. Бул нерсе мен үчүн аябай кызык. Бирок биринчи кийим, конечно. Бирок бул нерсенин баары көрдүңөр, баардыгы эле бир эле сферада да. Баягы творческий адам болгондон кийин эстетиканы аябай көп көңүл бурган үчүн ушунун баардык нерселер сени мындай кызыктырат экен, жасагың келет экен, алектенет экенсиң дегендей. Ооба, азыр эмести аябай түшүнөм, анткени мен дагы эстетикага жакын адаммын. Бирок менин эстетикам башка жактан чыгып атат да. Пластикалык хирургия, косметика, жан дүйнөнүн эстетикасы. Бирок сфера баары бир эле. Ооба. Туура экөөбүз тең бир сферадабыз да. Жакшы көрөбүз, кооздукту жакшы көрөбүз. Бул мындай, бул өзгөчө нерсе да. Биринчи сиз баштагандачы мен кесте мындай макаланы көргөм да, сиздин сүрөтүңүз. Известный Замира Молдошева деп, Асыл Молдохматова да, ошондо көп иштешсиз. Сиз мындай бир убакта эле жарк этип чыктыңыз да. Балким жаштардын эсинде жок. Бирок мен курактуулар билет да, ошо сиздин жана как сходит звезда Замира Молдошева. Ошондон кийин аябай белгилүү болуп кеттиңиз. Сиз чыгып кеттиңиз. Кээ бирөө бир убакта жанып чыгып анан жок болуп кетет да, көп кишилер. Азыр мындай ошол куракта сиз менен кошо чыккан адамдардын көбү жок. Эмне үчүн кээ бирөө ушинтип чыгып кетет, кээ бирөө калып калат? Сиздин өзүңүздүн жеке оюңуз, ийгилигиңиздин сыры. Мындай кыска. Мындай да, азыр
мен канча кыздарды окутуп атабыз, кастингтерди өткөрүп атабыз, же болбосо башка адамдар менен бир 100% адамдын бир 85% атым чыкса дейм, өзүм бренд кылсам дейм дешет да. Бирок ушул брендтин аркасында сиз өзүңүз билесиз, 99% бул эмгек. Бул эмгек. Бул биринчиден. Анан мен бир нерсени түшүндүм. Бул түшүнгөнүм бир мүмкүн бир эле ай болуп калды. Көрсө, мен атагым чыксын, мен атактуу болоюн дебей эле фокусту жумушка коюп эле жумушуңду жасай бер. Анан аты өзү эле чыга берет экен да. Жаңы 2005-жылы биринчи салонду ачканда оюмда да жок болчу, планымда да жок болчу. Мен атактуу болоюн, атым чыксын, бир бренд болоюн деген такыр оюмда жок болчу. Муну жөн эле ушундай болуп калды. Баягы так звезды сошлись дегенде бир орусча сөз бар го. Асөл Молдохматова келип мага айтты, кел экөөбүз иштешели, мен сенин атыңды чыгарам, бирок сен мени бартер кылып иштейли деп. Анан ошондо иштеп жүрүп эле Асөлгө рахмат, менин атымды чыгарып берди. Башында качып, жок мага кереги жок, камерадан коркуп, камерага сүйлөгөндөн коркуп, камераны көрсөм эле прям полуобморочный состоянияга келип, сөзүмдү унутуп, тигини айтсам тигини унутуп калып, бул аябай айлам кетчү да. Анан болбой атып эле, жанымды койбой атып эле, ошо Асөлдү сүйрөп жүрүп эле көндүрдү акыры. Рахмат айткым келет. Анан көрсө бренд болсоң мындай эме болот экен деп, жеңилдик болот экен. Анан ишиң дагы көп жоопкерчилик пайда болот экен. Анан мындай өскөнгө аябай аракет кылат экенсиң да. Дагы мындан дагы өстүрөйүн, мындан дагы мындай кылайын деп. Негизи эле кээ бирөө айтат, кереги жок мага. Мен мындай эле жашагым келет, мени бирөө тааныганда жаман көрөм депчи. Ооба, сени элдин баары таанып, бренд болгондо бунун минус жагы дагы бар, анан плюс жагы да бар. Минус жагы ар бир баскан кадамыңды бардыгы тең айтып кеп кылып турушат. Плюс жагы бул жоопкерчилик, анан бир өзүңдү жакшы тарбиялайт экенсиң да. Жок, мындай болбойт, мен үлгү болушум керек же дагы бирдеме болушум керек деп үлгү алгысы келген адам алат. Мындай да, сен экөөбүз, мисалы үчүн, сиз Айнура Сагынбаевасыз, мен Замира Молдошомун. 100% адамдарга жакпайбыз туурабы? Сизди жек көргөн бар, сизди аябай жакшы көргөндөр бар, сиздин жашооңуз менен жашагандар бар, сиз кийингендей, жүргөндөй туурагандар бар. Бул нормалдуу нерсе. Сөз бар го, мен доллар эмесмин да, баарына жага бергидей дегендей. Ошондуктан бул нормалдуу нерсе да, эми бирөөнө жагасың, бирөөнө жакпайсың дегендей. Бирок эле мен бир нерсени түшүндүм. Жакшылык кыла бериш керек экен. Себеби бул жакшылык сен өзүңө кылаткан жакшылык экен. Жакшы сөз айта бериш керек экен. Себеби ошол жакшы сөздөр сага эле кайра келет экен. Колуң ачык болуш керек экен. Канчалык колуң ачык болсо ошончолук баягы ырыска төгүлөт экен сага. Анан фокус жумушта болуш керек экен. Анан ошо жумушта иштеп эле ошону качествосын аябай чыгарып, программаны өзгөртүп, мен ушинтип эле ушул нерсенин эле үстүндө иштейм да. Башка нерсеге мен көчөгө баратып эч качан ойлонбойм, мени таанып калды, анан мен жашаган жашоом эле жашай берем. Тиги Мадинага барыш керек, тияка барыш керек, Дордойго барыш керек, кызымды ээрчитип алып, кадимки эле жашоо менен жашай бересиң. Кээ бир атага чыккан адамдар бар, алар мени көрүп, сен эмнеге биякта жүрөсүң, мынтип жүргөн болбойт да, анан эмне кылайын? Мен кадимки эле адам жашаган жашоо менен жашай бересиң. Фокусуң эле мындай өзүңдүн жашаган жашооңду качествосын өйдөлөтөйүн деп. Ичкен тамагыңды, сүйлөгөн сөзүңдү, көз карашыңды, бардык нерседе айдап баратканда, машинада айдап баратканда өзүңдү тарбияласаң, сигналить этпе, бирөөгө жинин келтирбе, бирөөнү сөкпө, эми кечирип кой деген сыяктуучу. Чын эле жашоо мынтип ар бир баскан шагың эле мындай күрөш экен да. Күрөш эч ким эмес, өзүң менен күрөш экен. Ушул нерсени мен аябай жакшы түшүндүм да. Адамдын эң биринчи душманы өзүбүз экенбиз. Чын элечи. Мен өзүм негатив ойлоп табам, өзүм проблема кылам, өзүм бир кенедей проблеманы момундай пилдей кылып чоңойтуп алам, анан азабын тартам, арак ичем, тамеки чегем, төр эмес сүйлөйм, анан ким күнөөлүү?
президент күнөөлүү, депутат күнөөлүү, эне атам күнөөлүү дегендейчи. Бирок ошол нерсенин баарын мен өзүм жасап атпаймынбы, туурабы? Ошондуктан мен бир нерсени түшүндүм. Адамга менен мага өзүмдөн өткөн душман жок экен. Менин душманым деле жок экен. Көрсөчү. Эч ким мага душман эмес экен. Мен өзүм душман экенмин. Туура. Бул нерсеничи мындай азыр угуп атсак жеңил көрүнөт, бирок ушул нерсени түшүнүш үчүн канча жыл керек, канча оордук керек, канча испытание керек, Ооба, канча деген баткакты басып, бетиң менен баткакка жыгылып, кайра туруп, жууп, ал баткагын алып калып, кайраны тазалап, ушундай нерседен өтөт экенсиң да, ушул нерсеге келиш үчүн. Ал ушул нерсеничи, Самиражан, мына Молдошева академиясында сиз ооба кийим тиккенди үйрөтүп атасыз, дизайн кылганды. Бирок ар бир мугалимдинчи мындай сүйлөгөн сөзү менен берген окуусу бар, анан дагы башка ортора айтканда негласный бир маалыматы бар да. Ал баары бир өзү трансляция кылып турат. Сиз эмнени берип атасыз дагы өзүңөрдүн окуучуларыңызга, эмнени көрсөткүңүз келет? Ооба, бардык адамдар эле прям идеальный болушпайт да. Көбүнчө эми бизде негизи жертва болгон, позицияда болгон, бактысы жок адамдар көп да. Бизде негизи эле Кыргызстанда көп да. Бул нерседен дагы өтөбүз. Бул этаптан өтүп атпайлы бизчи азыр адамдар аябай трансформация болуп, аябай окуп, өсөйүн, өнүгөйүн деген бул аябай сүйүндүрөт да мени. Анан көбүнчө жертвалар келет. Бул жана аябай көп жылдан бери айла жок цехте иштеп жүргөндөр. Тиги цехте иштеп, үй бүлөсүн багып, айылды багып, тойго барып, кредитти төлөгөн байкуш айымдарда ошолор келет да, тажадым дейт да. Мен тажадым. Ушу кечке цехте отуруп, же өсүүң жок, же өнүгүүң жок. Мен өзгөрөйүн деп атам. Мен бир башкача бир сферага түшкүм келип атат деп. Уже мага акчанын деле кереги жок. Мага акчанын да кызыгы жок деген ушундай состоянияга жетип келген аялдар көп келет да. Кыздар көп келет. Анан ошолор менен сүйлөшөсүң, конечно. Мен ар кандай сабактарды өтүп турам. Психология, колуман келишинче, мен психолог эмесмин да. Колуман келишинче келгиле мынтели, тигинтели, ооба, чык калдык жертва состояниядан. Анан тиги кээ бирөө түшүнбөйт. Азыр эмне үчүн мен эмнени байкадым? Мисалы үчүн конструированиеде бул вышмат да. Аякта аябай көп, эсеби аябай көп. Көп коэффициенттер чыгарасың. Бир эле юбканы чыгарыш үчүн көп коэффициенттерин чыгарасың. Аябай көп геометрия, вышматта прям эсептеп, цифра менен цифра чыгат да. Анан ошол нерсе мээге кирбейт. Эмне үчүн мээге кирбейт? Себеби көп убактыбызды Инстаграмга өткөрөбүз, ТикТокто отурабыз. Телефон, интернет бүтүндөй бир калыпта калат экен да. А бул жерде зона комфорттон чыгып эсептеш керек болуп атат да. Анан эми түшүндүрсөң, эми унутуп калат. Эми түшүндүрсөң, эми унутуп калат. Анан айтасың, үйгө барып китеп оку. Үйгө барып китеп оку. Алдыгы жертвадан чык, сен тосуп атканды караба. Кел отур, момуну эстеп калганга аракет кыл деп. Мисалы үчүн, балдарды деле билесиз, сиздин да балдарыңыз, менин кызым бар. Ошо булардын дагы азыркы поколенияның эси жок да. Память жок. Эстей алышпайт. Биз мурда өлө жаттачу элек го. 4-5 поэманы, же Мцири деген поэманы мен чуть ли жарым китепти жаттагам да. Ошондуктан менин кызымда 2 жыл болду соткасы жок. Телефону жок. Таптакыр жок телефону. Кызыңыз эрке ошого көндөбү? Конечно. Биринчи ыйлады, аябай ыйлады. Бул эмне болуп токтотту мен 2 жыл мурда. Мен аябай сонун туулган күнүнө аябай кымбат телефон алып берсем, мага көрсөтпөй бир оюнду скачать этип алыптыр дагы, ойноп отуруп анан утулуп калыптыр. Анан жиримин алып туруп эме стенага чаап салыптыр. Элестетсеңер. Мен ошондо түшүндүм да, кызымды телефон алып берип кандай ден соолугун, тагдырын талкалап атканды. Анан айттым, бүттү. Ушул моменттен баштап такыр телефонуң жок болот деп ыйлады. Аябай ыйлады. Ыйлап канча кулак мемди жеп суранып жүрдү. Такыр телефон. Атасына дагы эч кимге бербейсиңер деп телефон токтоттук. Көндү. Акыры көндү. iPad алып бердим. iPad алып берип туруп интернети жок. Ал жерге Sketchbook деген приложение скачивать этип бердим да, ошол жерде сүрөт тартат. Анан пианино, андайдайды музыка чыгаратам деп ойноп, өзүн сүрөткө тартып, видеого тартат, болду. Эч кандай интернет жок. Бир жумада бир эле 6-чы дем алыш күнү эс алат, ошондо 1 сааттан 6-чы күнү берем, 1 сааттан дем алыш күнү берем, болду. Эмне менен ойнойт? Эмне кылат? Азыркы балдарчы эмне үчүн телефондо алаксызсың, мага тийбесин деп эле берип коесуз. Туура. Менин кызым сүрөттү аябай жакшы тартат. Сүрөт тартканды аябай жакшы көрөт.
сүрөт тартат, воздушный пластилинмен ар кандай нерсени жасайт. Ал сизге окшоп чыгармачыл болот го, өзүнүн ооба, кичинекей чагынан эле чыгармачыл, азыртан эле айтат, мен сага окшогум келет, мен сендей болгум келет, мен сендей ушундай, мен сулуулугум да сендей болсун дейт. Ал мен сендей негизи эле мен аябай туурайт да. Мен кандай сүйлөсөм бүт мен туурап сүйлөйт. Мен дагы дизайнер болом дейт. Анан өзү дагы сүрөттү аябай жакшы тартат, өзүнүн бир стили бар. Анан мындай минтип прям уктап атканда, мама азыр отурчу, тарта коеюнчу сүрөт деп, монтип тарта коюп, жанталашып тарта коюп, анан экөөбүз сабак окуганда дагы сүрөт аркылуу түшүндүрөм да. Сүрөт аркылуу. Мисалы үчүн Петерсен бар, аябай Петерсен деген бир китеп бар, ошонун чечкен оор да. Анан экөөбүз отуруп сүрөт тартабыз. Мисалы үчүн Асандын 5 алмасы бар, алманы тартабыз, 5ти Асанды тартабыз. Ушунду отуруп, акыры ал дагы түшүнүп калды, мен дагы түшүнүп калдым. Себеби азыркы балдардын математикасы сабак аябай оор го. Экөөбүз ушу сүрөт аркылуу гана эметебиз да. Анан бирдеме проблема болсо, кел мындай, мына могу турат, сенин дос кызың турат, бул момундай турат, бул экөө эмне, бул экөө урушуп кетти деп сүрөт тартып көрсөтөт да. Ошондо ага эме жеңил да, жеңил. Анан дайыма запаста фломастер, тетрадь, бүт бар запастап алып турам. Ошонун баарын тартып, прям үйдө толтура, мага кечикире бирдемени тартып эле, апалап эле, ушинтип эле кечке эмете берет да. Көрсө 7 жаштан 12 жашка чейин азыр аябай мага жабышып, мени кумир тутуп кезекен. 7ден 12 жашка чейин. Ушул 7ден 12 жашка чейин эгерде мен довериясына кирип жакындап калсам, подросток кезинде жеңилирээк өтөт экен. Азыр экөөбүз ЛПбыз, ЛП деп кошот экен да азыркы кыздар. ЛП деп ооба. Мен анын эң эле жакын ЛПсымын, ал да мен эң жакын ЛПбиз. Экөөбүз аябай эме бергенбиз, мындай орусча айтканда клятва бергенбиз. Экөөбүз эң биринчи ЛП болобуз. Бирибизге калп айтпайбыз. Анан секрет кылбайбыз да. Анан кечке сүйлөшөбүз жатарда, сөзсүз түрдө сүйлөшүп, ал мага баарын айтып берет, мен ага баарын айтып берем. Мен баланын психикасын бузбаган нерсени айтып берем да, проблемаларын баарын айтып берем да. Айтып берем, момундай болду деп, анан сен кандай деп ойлойсуң, ушул жерде мен туура калдымбы десем, деп алып чоң киши деп мага жакшы кеңештерин берет да. То есть эсептешипчи. Биз ЛП деп сүйлөштүк да, значит ЛП болуш керек да. Анын дагы оюн угуп, анан менен кошо эсептешип. Мына сизди жантан бери угуп атыпчы, мындай сиздей ойлонгон ата эне аз да. Чын эле аз. Анан ошондой деңгээлге жетиш үчүн, мына бизде азыр көп эле адам көрүп атат, анан мен деле ошондой болсом дейт да, бирок сизди турап, сиздей кыла албайт. Анткени биринчи ирет айымдар өзүңөрдүн мээңерди прокачка кылышыңар керек. Ошол сүйлөшүүдө дагы, ошол сиз айтып атпайсызбы, жертвалар, ошол жертвалар көп адамды турайт, аракет кылат. Ошо бала тарбияда дагы окуйм, акча табам деп, бирок мээси ошого жетишкен болбосо, сиз канча нерсени өттүңүз, канча адам менен иштедиңиз, канча адамдын психологиясын досконально изучать этип, канча адам, анан ошону азыр өзүңүздүн кызыңыздын тарбиясына колдонуп атасыз да. Мен өзүмдү да ошентип эсептейм да. Ошон үчүн айымдар көп, аябай көп запростор келет, бала тарбиялоо жөнүндө чыгаргылачы. Биринчи ирет баланы тарбиялоодо мына Замиреже дагы бир жолу ошол нерсени азыр тастыктады да. Өзүңөрдө прокачка, өзүңөрдүн мээңерди өстүрүп, анан балаңарды тарбиялайсыңар. Туурабы? Себеби бала деген, мына баланын эле тарбиясы жүргөн турганын көрүп, сүйлөгөнүн турганын көрүп, силер деле туруп атканын түшүнүп койгула. Силер өзүңөрдү гана көрөсүңөр да, ал жерде силерден башка эч кимди көрө албайсыңар. Биз мындайбыз да, чын эле жумуштан чарчап келесиң. Анан бирдеме деп айтсам, кое тур, анан мынтип кое тур деп атып элечи, кое тур деп атып эле, байкуш бала мындай мени укпайт, эне таң урушуп атса мен жаманмын, мен үчүн урушуп атышат деген көп күнөөнү өзүнө ала берет экен да. Ушунчалык бала сүйүүгө муктаж экен, ушунчалык муктаж экен. Мен канчалык кызыма сүйүү берсем дагы, ошол кызым дагы мен жакшы көрөсүңбү, мени сүйөсүңбү, а сен мени кандай сүйөсүң деп, анан ошону мен сени сүйөм, мен сенсиз жашай албайм, сен менин абамсың, сен менин дүнүйөмсүң дегенди айткандан тажабаш керек экен. Эми айтпадымбы деп дегендин ордуначы. Билет да, эми жакшы көрөм да деп. Өзүң билесиң да, эми жакшы көрөрүмдү дебей, бир күндө 10 жол сураса 10 жол сүйөм, мен сени аябай сүйөм
муктаждыкты жабыш керек да. Ошо муктаждыкты жабыш үчүн азыр ушу 7ден 12 жашка чейин канча айтсаң да аз болуп эле муктаж боло берет экен да. Эгерде 7ден 12 жашка чейин ошону берсең, муктаждыгы 12 жаштан кийин толот экен. Мен ушул нерсени психологияны окуп, ошол эме кыздарды, айрыкча кыздарды кандай тарбиялаш керек деп. Анан мага көп айтышат, кызыңыз эрке экен деп. Анан мен айтам, ооба, кызым эрке. Акылдуу эрке. Ооба, кызым эрке. Азыр эркелик менде качан эркелетем? Мейли эркелей берсин. Убактысы келгенде ушул кызым дагы токтолот, билет кадимкисиндей. Анан ушунчалык сенин болгон состоянияңыз мындай көз каранды экен, балаңдын состояниясычы. Ичиң уйгу, туйгу, проблема толтура негатив болот атса, бала дагы ыйлагысы келип, раздражение болуп, сөзүңдү укпай ушинтет экен да. Анан ушунча албай ичиң баары тең жайгашкан, баары тең жакшы, Кудайым жанымда турат, баары жакшы, баары сонун, жашоом сонун деген сайын балаң дагы сөзүңдү угуп, ооба деп сени менен эсептешип, айткан нерсеңди жасап, ушинтип калат экен да. Мен баардык этаптан өттүм. Кызым мененчи баардык этаптан өттүм, уже бир жарым жылдан. Азыр 9га чыктык. 9га, э? Ооба, 9га чыктык. Жарым жылдан ашып калдык, экөөбүз мындай гармония болуп, мен өзүм гармония болгондуктан, ошо кызым дагы гармония болуп, мындай жакшы болуп калды, сабактарды жакшы окуп калды. Себеби дегенде кызымды аябай кыйнап койдум да мен. Таптакыр кыргызча билбеген баланы орусча садиктен алып туруп, кыргызча мектепке берип койдум. Анан эмне кылдым? Анан эң негизгиси үй тапшырмасын аткарбайт экенбиз деп толук мугалимдерге тапшырдым да карабай койдум. Мага эң негизгиси таза кийимин кийинтип, курсагын тойгузуп жиберип, кайра тозуп алып, кайра таза кийимин кийгизип, тиги жаткырып, ушинтип эле жүрдүм. Көрсө кызым ошол моментте аябай депрессия болуптур. Аябай стресс болуптур. Акылдуу, любой нерсенин прям жанталашкан, баардыгын эстеп калган кызым мектепте стресс болуп жүргөн мен билбей жүрүптүрмүн. Ыйлагысы келет, эртең менен ичи ооруйт, мектеп дегенде ичи ооруп баштайт да, мындай физически ооруп баштайт. Анан жок, сен жөн эле эмет атасың деп эле, калп айтпа деп эле сүйрүп алып барып мектепке киргизип, ушинтип жүрүп, анан мектептеги психолог, мугалим, завуч, директор баары чогултуруп мени чакырды. Анан ошондо алардын айтканын угуп алып шок болдум да. Менин кызымбы деп. Аябай стресс болот экен, монтип таптакыр жабылып калыптыр да. Анан айтты, бул кыргызча түшүндүрө албай атат деп. Ыйлайт дейт кээдечи, кыргызча түшүндүрө албай, мен орусча айтып берейинчи деп эметем дейт. Аябай кыйналыптыр да кызым. Анан айтты, анан орус мектепке берип көрөсүңөр, может бит деди. Анан макул деп, анан кызым менен сүйлөшүп, жүрү орус мектепке барып көрөбүз. Көрүп көрчү дедим да. Аякта окуйм десең ошо жакта окуйсуң, моякта окуйм десең моякта окуйсуң, десем макул деди. Анан орус мектепке алып бардым. Бир күн окуп туруп чалкасынан кетти. Жок, мен окубайм. Мен баарын түшүндүм. Мен окубайм, мен досторум баары чакта калды. Апа, мен аракет кылам, мага жардам берчи деп. Анан кайрап келип, анан курстарга алып бардым. Мен ушул нерсени атайын айтып берип атам да. Курстарга байкуш кызымды суббота, воскресенье дагы эс алдырбай, сабактан кийин курстарга алып барып ташып жүрдүм. Кичине түшүнгөнсүт, кичине эметет, момтеп отурат. Анан 2 класс болдук. Ошондо отуруп, жай болду, деп эс алдым деп. Анан 2 класс болду. 2 класста кайра сентябрдан баштап 10 күн, 20 күн мурда даярданып, кайра баштап кичине улучшение болду. Кичине сөзгө түшүнүп, аябай акцент болсо дагы сүйлөп, өзү кичине аракет кылып калды. Бирок болбой эле мынтип жамынып, анан өзү келип, мен эметтим, мага келип айтты, апа, мен уялып атам деди. Эмнеден уялып атасың десем, себеби бизде жакшы окуган кыздар көп, анан алар мени кошпой атат деди. А эмнеге десем, мен жаман окуйт окшойм, ошон үчүн кошпой атышат окшойт мени деди да. Балдар бычак салгандай болду. Ооба, балдардын травмасы да болчу. Анан ошондо аябай катуу мен дагы прям удар болду. Бир 2 күн ойлонуп жүрдүм да, анан айттым, кызым, кел экөөбүз окуп көрөбүз деп. Анан отургузуп алып, өзүм окуп баштадым. Айнура, ишенесиңерби? Ошол күндөн баштап кызым аябай жакшы окуп баштады. Кептин бар менде экен да. Мен ушул нерсени атайын айтып берип атам. Азыр мектепти сураган, эне атай эмне деп сурайт айтайынбы? Үй тапшырмасын бербейт бекен деп. Мен айтар элем, үй тапшырмасын бербесе дагы үйгө алып келип, өзүң энеси, апасы заниматься этиш керек экен.
ушул күндө мына күндө экөөбүз мен бүт мына кухняда отурганда бүт жазылган таблицалар жаттап атабыз, уже 6-га жеттик. Анан мындай 15 мүнөт окутам, 15 мүнөт диктант жаздырам, 15 мүнөт гитара чертет, гитара менде заниматься этет да, 15 мүнөт ар кандай физзарядканы жасайбыз. 15 мүнөттөн да андан көп кереги жок. Жатып атканда экөөбүз сөзсүз түрдө көзүбүзгө зарядка жасайбыз, сүйлөшөбүз, анан ар кандай психологический сөздөрдү, суроолорду берем. Аябай өзгөрдү кызым. Аябай өзгөрдү. Мугалими дагы аябай сүйүнүп атат. Кыздарга, балдарга кошулуп, жардам берип, ачылып, ойноп, колун көтөрүп катышып калды сабакка деп. Ушунчалык өзүмө таң калдым. Ушул көрдүңөрбү? 1,5 жыл мен кандай кызымды кыйнадым. Ушул нерсеге келиш үчүн кызымды кыйнап туруп, өзүм түшүнүп туруп, анан баягы кызым мени кошпой атат дегенде аябай катуу тийди да мага. Себеби мен ойлоп атам да, өзүм негизи кызым лидер да. Анан менин кызымды кошпой калышкан турбайбы, бул кептин баары менде турбайбы деп. Элестетсеңер, мен окуткан эффект бир дагы репетитор берген жок. Анткени сиз эмессиз. Ооба, ушул бир эле жооп бар экен, анткени мен энеси экенмин. Ооба. Ушул эле экен. Азыр экөөбүз кадимкисиндей айтып атпаймынбы, 15 мүнөт өттү, коюп коебуз. Анан 15 мүнөттөн ашык окутпайм. Ал болсо математиканы жакшы көрөт. Апа дагы жасайлычы, жок болду. 15 мүнөт жасайбыз, андан башка жасабайбыз. Болду, эс ал деп. Айтып атсаңыз, өзүм баламды ойлоп атам. Менин да балам азыр ушундай абалда болуп атат. Мен да көнгөн эмес, сабак жасап туруп, мен кылам го. Ушундай кылсаңар аябай жакшы экен. 15 мүнөттөн эле, андан көп жасабагыла. Анан мен бир эмесин таап алдым, жолун таап алдым кызымдын сүрөт аркылуу. Себеби кызым сүрөт тартканды аябай жакшы көрөт. Айтып атпаймынбы, басып туруп уктап бараткан. Мама аз отурчу, 5 мүнөт тартып коеюнчу деп жанталашып, сезимдерин сүрөт аркылуу чыгарат турбайбы, бүт чыгарат. Ойлорун сүрөт аркылуу. Бүт баарын ошолор. Сиз ошону түшүнүп, анан тура буга кандай мамиле кылыш керек, эмне маселе болуп атат, сүрөт аркылуу сүйлөшөт турбайсызбы? Ооба, кызым даже мультфильм тартат да. Интип балагыз таанышты деп, экинчиси терисинен ал экөө уша кетти. Анан кыз барып атасына айтты, анан атасы алып келип урушту, анан кайра келгенде экөө жарашты деп. Анимашка сыяктуу кылып жасайт да, ошону жакшы көрөт. Анан бир өзүнүн бир көз карашы бар да, бир өзүнүн бир стили бар. Бирже вот кызыңыз жөнүндө сөз болуп калды. Сиз турмушка канча жашыңызда чыктыңыз? Мен аябай кеч чыктым, 32 жашымда чыктым. 32 жашта. Сиз үчүн биздин коомдо негизи эрте чыгат го. Анан мен деле эсимде бар да, мен 3-курс болгондо эле мени жемелеп башташканда. Тийбейсиңби, кыздардын баары дискотекада жүрөт, сен эмне үйдө китеп окуп отурасың деген сөздү да уккам менчи. Сен деген чыгып таанышпайсыңбы жигиттер менен? Мен болсо медакадемияда окуйм да, кечки окуйм. Мен жигиттер менен сүйлөшчү эмесмин, убактым жок болчу, ойдун баары окуу болчу. Анан биздин коомдо ошондой көрүнүш. Эрте чыгыш керек, эрте үй бүлөлүү болуш керек. Мен жакшы же жаман деп айтпайм, эми ар бирөөнүн көз карашы өзүнчө. Сиз үчүн ошо сиз турмушка кечирээк чыктым деп атпайсызбы? Бул плюс болду же минус болду? Мен минтип кеңеш берер элем. Мен 32 жашымда турмушка чыктым, 44 жашымда төрөдүм. Ортодо ошончо жыл төрөй албай жүрүп, анан төрөдүм да. Анан мындай экен. Кыз бала, анан эркек дагы, мырзалар дагы, мен үйлөнгүм келип атат. Же болбосо мен турмушка чыккым келип атат. Ал эне атасы кыйнагандан эмес, өзү мен турмушка чыгып, күйөөмө тамак жасап, ошо нас кийин жууп, жумуштан күтүп алып, балалуу болуп, баламдын мындай катуу айтканда сейдик болгон жуугум келип атат дегенде гана турмушка чыгыш керек. Өзүңдүн каалооң менен өзүңдүн бышып жеткенде. Себеби дегенде азыр жана 17-18 жаштагы турмушка чыккан кыздарды турмушка чыгып атам, мага ошо свадебный көйнөк тигип бер деп айтат да, келишет да бизгечи. Анан канча жаштасың десе, 18 десе, ыйлагым келип кетет да, жүрөгүм кысылып кетет. Турмуш эмне экенин билбейсиң да, алтыным деп. Эми ошол нерсе, ооба, свадьба бүтөт, бул суета дагы кетет, анан эртең казан аяк болот, кайнене болот дегендечи, ошол бардык нерсеге даярсыңбы? Айрыкча бизде кайнене менен келиндин проблемасы бүткүл дүйнө жүзүндө бар, бизде дагы бар.
ошол турмушка чыгып атканда ошо кайненемди сыйлай алам, мен колума көтөрө алам, ооба мен анын кызы боло албайм, ал мага эне боло албайт, бирок мен сыйлай алам деген состоянияга жеткенде ошондо гана чыгыш керек экен да. Баланы төрөгөндө ооба мен аябай баланын баркын билем, эми 15 жыл күткөн мен билем да баланын баркы, бала эмне экенин. Эрте турмушка чыгышат, 17-18 жашта өзү бала, уйкусу келет, кыздар дискотекада жүрөт, тиякта жүрөт, биякта жүрөт, эми ошого баргысы келет, оюнун баары фокус ошол жакта, балада эмес. Бала ыйлап атса мешет кылат алчы. Ошондуктан баягы эмеде даяр болгондо гана чыгыш керек экен. Сиз үчүн плюс болгон турбайбы? Плюспу? Кеч турмушка чыкканым плюс болду, бирок кеч төрөгөнүмдүн минусу болду. Эмне үчүн? Муну дагы чын эле айтып коеюн. 44 жаш бул даже 40 жаш эмес экен. 40 жаштагы ден соолук 44 жашта жок экен. Ооба. Бала чоңоет экен, жөрмөлөйт экен, анын аркасынан жүгүрүшүң керек экен. Басканда менин кызым 5 балага тете тентек болчу да, азыркыга чейин тентек. Менин курагымда төрөгөн турбайсызбы? Ооба. 44. Ооба, 44 жашында төрөдүм да. Өткөндө ким садикте мисалы үчүн бала бакчада барып жүргөндө дагы ошо кетип атканда директор айтканда, сиздин кызыңызды Сааданы эч качан унутпайбыз. Биздин садикте ушунчолук мындай тентек кыз болгон эмес деп. Өткөндө мугалимне жолуксам, күлүп атпай, бүт мектеп сүйүнүп атат, Саада токтолуп калды деп. Ал кызым киргенде эле пол жууган техничкадан баштачу экен, анан ошондо өйдө көтөрүлчү экен да. Баардык нерсеге жетишет да кызым. Аябай тентек. Азыр делечи мындай тепкичтен түшүп баратса жөн эле түшпөйт. Андан сыйрылып үстүнө чыгып, биягынан чыгып, тиягынан кирип. Сиздин энергияңыз болсо зөнөрөжөк, конечно. Аябай эметемдем. Кечүүнү кечигип калдым, мектепке барып алып кетейин деп атсам, жанакы мындай эметкен бар го, мектептен коросунда түшүп атып, карап турдум, эмне алып түшөр экен деп, башы менен түшүп атат, бутун көтөрүп алып түшүп атат, капталынан түшүп атат, эми жөн эле түшпөйт да, ал мындай жанакы эмне эле могу түшөт го, спираль неменен. Энергиясы ушунчалык көп дебейсизби? Аябай көп энергиясычы, аябай көп. Сизди татыптыр. Ооба, ошон үчүн да мен энергиясы көп болгон үчүн сабактан кийин сөзсүз түрдө гитарасы бар, бассейни бар, танцы бар. Суббота, воскресенье дагы мындай IT болчу, анан суббота уже чарчап калат экен да. Апа мен эс алайынчы дейт, эс алайынчы, эми пожалуйста деген. Макулдону кечке эс алганы бул сүрөт тартканы. Замирже, биздин коомдо аял сөзсүз прям жанында бирөө болуш керек да. Өзү менен бактылуу боло албайт. Бизде ушундай барбы? Вот только бирөөгө байланып, бирөөнүн жанында болсоң бактылуу болосуң. Аял өзүнүн жашоосу менен жашап, өзү бактылуу болуш үчүн, билбейм, мен акыркы убакта мен ушундай нерсени түшүндүм да. Сага эч ким кереги жок экен. Сен өзүң менен эле өзүң бактылуу боло алат экенсиң. Сен негизи эле бактылуу болом деген аял жанындагы адамды партнер катары кабыл алыш керек экен да. Вот сиздин оюңуз. Баягы сиз да менди сурадыңыз, күйөөңдү сүйөсүңбү деп. Күйөөңдү сүйөсүңбү деп. Ошондо мен да ойлондум да, сүйөмбү деп аябай ойлонуп калдым. Сүйөт экенмин, бирок сүйгөндө мен азыркы сүйүүм мурдагы сүйүүм менен айырмасы асман менен жердей экен. Вот ошол сөздү мен сизден уккум келип атат да. Аял өзү менен өзү бактылуу боло алабы? Биздин эң чоң көйгөйүбүз аял затын, биздин Кыргызстандагы кыргыз аялдарынын эң чоң көйгөйү мени бирөө бактылуу кылыш керек. Ошо. Күйөөсү, баласы, кайненеси баары түшүнүшү керек. Баары эле бир должен да. Кымбаттуу кыздар, айымдар, айтар элем, силерге эч ким кереги жок. Аял киши өзүн өзү бактылуу кыла албаса, эч кимди бактылуу кыла албайт. Бактылуу кылыш менин гана колумда. Мага эч ким карыз эмес мени бактылуу кылганга. Муну көйгөй кылбаш керек. Өзүңдү өзүң бактылуу кыл, өзүңдү жакшы көр. Өзүң жөнүндө кам көр. Ичип аткан тамагыңды кара, эмне жеп атам, эмне ичип атам, эмне сөз, оозуман эмне сөз чыгып атат. Ушул. Мындай эме деп коет го, Аллах бизди жаратканда орусча айтканда себе подобный кылып жаратып,
анан муну деген бул денени бизге сынап берген да, кара мен берген денени эмне кылар экен деп. Ошол мен берген тилден, мен берген нерседен, бир душадан жакшы нерсе чыгабы деп. А биз болсо мындай да, жол салынабыз. 5 мал намаз окуйбуз, же болбосо жол салынбайбыз, 5 мал намаз окубайбыз. Айырмабыз жок да. Оозубуздан жаман сөз чыгат. Азыр эмнегедир мындай кандай деп айтсам, адам сыртынан көрсөткүсү келет да, туура жашоо, ыйманды, а ичинде эмне болуп атат? Ооба, ичинде эмне болот? Ушул эң чоң көйгөй болуп атат да. Эң чоң маселе бул ичиңде болуп аткан нерсе. Сырткы локус эмес, ички фокус. Ооба. Бул ичиңдеги нерсе, бирокчу бир айткым келет, сен канчалык сулуу кийин, сен канчалык прям аябай жалтырап турсаң дагы, ичиңдеги нерсе көзүңөн чыгып калат да, көзүндө көрүнүп турат. Бактысыз экениңди, өзүңдү өзүң карабаганыңды, себеби ошондой адамдардын мындай нуру жок да, такыр нур өчкөн, бир бактысыз, анан күн өтүп атат, рахмат ушу күн өткөн, Кудай шүгүр деп коюп ушинткен бир адамдар бар го. Андай адамдар дагы көп биздечи. Ошондой адамдардын мындай көзүнө эле караса болот да. Ошондуктан бактылуу болуш менин гана колумда. Мени эч ким бактылуу кыла албайт. Сиз дагы, күйөөм дагы, кызым дагы, жумуштагы, акча дагы бактылуу кыла албайт. Мен канча деген адамдарды билем. Миллиондор бар, бирок бактысыз экен. Биз ойлойбуз да, азыр мен аябай көп акча тапсам, мен бактылуу болом деп. Ишенип койгула. Акча, ооба, сонун жашагонго сонун эмеңди түзүп берет, бирок бактылуу кыла албайт. Бактылуу кыла албайт, вот просто ишенип койгула. Бардык нерседен сиз көргөнсүз, Ротари клубтун президенти болгондо болгонсуз. Аякта өтө белгилүү, өтө коомго таасири көп адамдар бар. Негизи эле сиздин клиенттериңиздин бири ошо мамлекеттин биринчи адамдары болгон. Ошолор кандай адамдар? Жөнөкөй адамдардын айырмасы эмнеде? Эмне үчүн алар ийгиликтүү боло алды? Жакшы суроо. Биз ойлойбуз. Мындай жанакы Инстаграмда байкайсыңарбы, негатив жазган адамдар, бактысыз адамдар да. Мен мурда хейттерге ыйлап, азыр айтам байкуш деп, аяп кой мен байкуш, эмне кылсын, ичиндегисин жазат да деп, бактысыз да. Анан бактысыз адам акчасы жок болот экен. Себеби сен бактысың, ичиң баары негатив болсо, акча каяктан келет сага? Андан огош бетер бактысыз болот экен. Ого бетер бактысыз болосуң да. Ийгиликтүү адамдар, мына мен ийгиликтүү адамдар, алар эмне үчүн ийгиликтүү? Себеби ичинде негатив жок, позитив. Бардык нерсеге жакшы карайт. Ошо түшкөн проблеманы дагы, ошо башына түшкөн проблеманы дагы ал билет чечилерин, ал билет бул сабак экенин, ал билет бул тепкич экен, өсө турчу тепкич экен. Ийгиликтүү бай адамды ойлойбуз эме депчи, булар такыр проблемасы жок, ишенип койгула. Ошолордун проблемасы болуп турат да. Бирок маселе бияктан да, ошол проблеманы бактысыз адам кандай кабыл алат, бактылуу ийгиликтүү адам кандай кабыл алат? Ошонун айырмасы. Бактысыз адам, Кудай-ай, тагдыр мени ушинтип талкалап, за что деген болот. Баары күнөөлүү. Бүт баары күнөөлүү. Тигинтип койду, бул минтип койду, мен минткем, күнөөлүү издей берет. Ийгиликтүү адам проблема болгондо күнөө өзүмдө. Себеби деген мен могу жерден ката кетирим деп баарын жазат. Анан четинен иштеп баштайт. Эми ушуну кетирейин, мумдай кылайын деп. Рахмат. Аллахыма рахмат ушул проблемага. Эми мен ушул проблемаларды чечейин деп иштейт. Чечүү жолун издеп баштайт. Чечүү жолун издеп баштайт. Ийгиликсиз адам, бактысыз адам, ал ким күнөөлүү деп ошону издеп баштайт. Баары күнөөлүү. Өзгөчө биз күнөөлүүбүз да. Ал өзү күнөөлүү эмес, бүт тегерек чети күнөөлүү. Туура. Ушул сөздү аябай уккум келген да. Прям тока тер жерин айттыңыз. Сиз өзүңүздүн блогуңузду активдүү алып барасыз. Аябай активдүү алып барасыз. Билбейм, мен Кудайдан суранам да, сиздин курагыңызда мен ушунча энергиям болуп, ушунча ашып, сиз жасаган проекттердин баарын жасап, ушундай орча эле айтып койчу, выглядит. Кыйналбай. Бул деген Кудайдан да берген бир чоң эме болуш керек да, касиет да. Сиңирже, сиз өзүңүз блогуңуз аркылуу айымдарга эмнени мындай айткыңыз келет? Эмнени транслировать этесиз?
Замира Молдошева биз баарыбыз эле ичибизде бир адам, а сыртыбызда баары бир нерсени бергибиз келет да баары бир. Пайда алып келгибиз келет коомгочу. Кандай пайда алып келгибиз келет? Мен айтып атпаймынбы, жанагы канча жылдан бери эле ушул сулуулук сферасында жүрөм. Азыр болсо дизайнерлерди, конструкторлорду, технологдорду окутуп аткан үчүн, же болбосо ошолор менен иштеп аткан үчүн мен эң биринчи ушу швейн цехте иштеген кыздарды бактылуу эле кылгым келе берет да. Чыккылачы, өскүлөөчү, өнүккүлөөчү, окугула, өзүңөрдүн брендиңерди ачкыла. Ооба, цехте бар, жаккандарчы, мага жакты ушул. Жумасына сонун акча алам, баягы кыйналбай тигем, жумушума барам, тигинтем, минтем дегендер дагы бар. Бирок өзүм негизи дагы ошондой цехте иштеп көргөм да. Оптовый цехте көп жыл иштегем. Сиз иштедиңиз, тигип иштедиңиз. Ооба да. Мен 94-училищени бүткөм. Портной мужской верхняя одежда деген 3 жыл окугам. Анан оптовый цехте иштегем. Көп жыл иштегем. Прям тигип швея болуп. Ооба. Себеби биринчи ошону окусун бүткөм да. Эмне деген гана кийимдерди, жанагы кожаный плащтарды 94-жылдары оптоп тикчибиз, жатка плащтарды, шымдарды, көйнөктөрдү толтур, анан индивидуальный пошив, анан перегорание болду. Аябай чоң перегорание болуп, жек көрүп, жаман көрүп, анан үйдөгүлөр машинка, оверлок баарын сатып берем, бүт сатып салдым дагы, анан полностью эмеге парикмахерскийге кирип кеткем да, чачтарачка. Себеби аябай перегорание болдум да. Сиз солдаттан баштаган турбайсыз, э? Ооба да. Солдаттан баштаган. Каша жасап бересизби? Ооба, кашадан солдат болуп баштагам да, анан ошондуктан мен ал көйгөйдү билем да. Көптөрү мисалы үчүн баягы бизде окуган окуучу кыздарды мен ательеге алып калам да, жакшыларын, аябай кыйындарын. Анан ошолор айтат да, мен андан көрөкчү мындай ушул жерде иштегеним жакшы депчи. Мындай азыраак акча тапсам дагы ушул жерде мындай творческий иштешет аларчы. Биз жылдыздарга көп костюмдар тигебиз, круглый год мындай жыл бою жайгышы заказ берген клиенттерибиз бар. Ошолор менен иштеген буларга аябай кызыктуу да. Себеби мага келген клиенттерге мен дайыма айтам, силер мага эксклюзив үчүн келгиле. Мындайды барып сатып алсаңар, Дордойдон арзандыраак табасыңар, кымбатыраак Плазадан табасыңар, же болбосо Бишкек парктан таба алсаңар, ошол жактан барып сатып алгыла. Мага эксклюзив үчүн келгиле. Базарда, дүкөндө жок кийим үчүн келгиле деп айтам. Анан биз ошондой кийимдер тиккенге аракет кылабыз. Ошол кийимиңизди өзүңүз тиктиңизби? Ооба, мен кийип жүргөн 99% кийимим бардыгы тең. Өзүмдүкү, өзүбүз тиккен, окуучуларым, кыздарым ательеде тигилген кийимдерди кием. Бул дагы принцип. Эгерде мен кийимдин дизайнери болуп аткандан кийин өзүмдүн тиккен кийимдеримди тикпесем, анда мен дизайнер эмесмин. Сиздин стилиңиз ошондо этнога кирбейт, э? Сиз ошо дизайндарда стилге бөлүнөт, дизайнерлер, э? Сиздин стилиңизди кантип атаса болот да? Мен өзүм негизи этно дизайнермин. Көбүнчө коллекцияны этно чыгарам, себеби мага аябай жакын ушул нерсе. Ал кийингеним болсо casual, классика casual. Классика casual, бирок гламур люкс бар да баары бир. Ооба, бар, ал бар. Ткандарыңызды көрөм да менчи. Ткандар баары люкс. Мен дайыма элдер кийим издесе, эки жакка чыгып, мен такыр кийимдерди карабайм. Вообще карабайм, көрбөйм дагы, карабайм дагы, мага кызыктуу эмес да. Мен косметика карабайм. Ошо да. Мен болсо кездеме. Мен прям кездемени ушундай жакшы көрөм. Кездеме саткан дүкөндөргө киргендеги жытын жакшы көрөм. Ошо жерлерди карап, мен азыркы Бишкектеги дүкөндөрдүн кездеменин баарын билем. Каякта эмне сатып атат, эмне кылат деп. Турцияга барып, Осмон Бей деген район бар. Ошол жерде жалаң кымбат тканьдарды сатат, кездемелерди. Ошону атайын 10 күнгө же 2 жумага барам. Себеби биринчи күнү кыдырам, экинчи күнү кыдырам, үчүнчү күнү кыдырам, 4-5 күн кыдырган гана кетирем. Көз көрүнүш керек. Себеби биринчи көргөндө баары жакшы көрүнөт, андан кийин уже качествосу көрүнөт, анан тиккенде кандай болот, анан чыккан изделие кандай болот, ушунун баары андан кийин 4-5 күндөн алып баштайм да. Мен ушинтип кездемени аябай жакшы көрөм. Кытайга барганда дагы мага кызык болгон жок, мага ушу кездемелерди эле карап жүрдүм да. Аябай жакшы көрөм да, прям. Азыр коллекцияңыз чыгат атабы? Ооба, мен негизи ортодо 3 жылча коллекция чыгарбай калдым. Акыркы жолу былтыр показ кылганда коллекциямды чыгардым. Негизи дизайнер мындай болуш керек да. Көптөн бери коллекция чыгара элек болсоң, же болбосо биринчи жолу коллекция чыгарып атсаң, өзүңдү жайыңа кой. Кааласаң кагаз менен жаса. Кагаздан жаса коллекцияңды. Кааласаң
мусорный пакеттен жаса, кааласаң кийизден жаса. Каалаган нерсеңди жасап, бир мындай порталды ачып бериш керек да өзүңө. Мен ошентип коллекциямды жасадым, бирок ал коллекция четинен сатылып атат. Эми болсо мындай акча табыш керек да, мен кечикеле деп жүрө бербейм. Азыр уже жаңы коллекциямды баштадым. Уже мындай өзүмдүн этно коллекциямды, негизи өзүмдүн направлениям бул кыз узатуу да. Кыз узатуу, family look, энеси менен кызынын эмеси. Ошол нерсени азыр иштеп баштадым. Кездемелерим аябай кымбат, бүт жалаң ручной вышивка деген да, мындай эксклюзивный кылып чыгарыш үчүн. Ошол жасап баштадым азыр. Сиздики этно, бирок заманбап этно, Заманбап этно. Этнолордо бөлүнөт болуш керек, Этно дагы бөлүнөт, конечно. Ал этно болуп, этно, например, этно люкс, этно премиум класстагы, люкс класстагы. Эми азыр болсо деген баягы өзүңөр байкадыңар го, орустагы, орустар дагы биздин этно кызыгып, сонун жасашты да, например. Биринчи мен Францияда жүргөндө, Парижде, жакында эле келдим мен. Бир ай болуп элек. Витринадан бир сонун эмени көрүп калдым да, жана шырылган чапан да, үстүнчү мындай кыска экен. 500 евро дейт. 500 евро. Жөн эле кадимкидей эле мындай куртка. Азыр бүт баары эле кийип жүрөт го, бизде 2000 сом, 3000 сом. Ал ким чыгарыптыр? Ошону таң калып, мен брендти карадыңарбы? Брендти караган жокмун мен. Ошо апам эметет да, "Ай, бул менин подружкам бүткүн урдап алышты го." Бир подружка бар чапан десе, ошону урдап чыгарып атышат го. Апам чын эле ал жакта азыр биз кийген, жөн эле кийип жүргөн нерсе өтө популярдуу болуп тура. Мен көрүп калдым, француженка бар кийип жүрөт. Толтура. Ошондой шырылган куртка бар. Анан этно экен көп эле. Мындай өтө биздикиндей мындай ачык этно эмес, а кичине мындай элементтери менен. Аябай мода болуп атыптыр. Ооба, негизи эле биз ар бир улут өзүнүн салты менен, өзүнүн кийими менен улут да. Биз эч качан унутпашыбыз керек. Биз кыргыз экенибизди, кыргыздар кандай кийингенин, ушул нерсени унутпаш керек да. Заманбап кийимге дагы өзүбүздүн элементтерибизди кошуп кийсек болот туурабы? Болот. Бир мындай эме бар да, мен психологияны аябай жакшы изилдеп, бир убакта аябай кызыгып жүргөм. Этно, мындай сауттуу этно. Бул архетип эме да, мындай кичине адамды жөнөкөйлөтүп коет да. Өтө көп гүлдөр, өтө көп принттер баарына эле жараша бербейт тилекке каршы. Мисалы, мага көп жарашпайт. Мен кийгим келет, бирок жарашпайт мага. Жанагындай көп принттер менен. Мисалы, менин оюмда, менин каалоомдо, сиз кийип турган костюмду эле бир аз модернизация кылып туруп эле, ушуга бир аз этно кошуп койсо мен киймекмин да. Мындай баары эле айтат да, анда кыргызча кийинбейсиңби, этно кийинбейсиңби, эмне батышты туруп атасың депчи. Бул кийим бизге ыңгайлуу, биздин статуска ыңгайлуу, биздин азыркы заманбап жашообузга ыңгайлуу, туурабы? Ошону эле модернизация кылса мен киймекмин. Сунуш. Ооба, түшүндүм. Негизи эле мындай как стилист катары айтар элем, канчалык принт көп болсо ошончолук арзан көрүнөт. Арзан көрүнөт, мага жарашпайт, мен жөнөкөй эле. Көп адамдарга жарашпайт. Ал көлөккө түшүрөт бетке. Бетке көлөккө түшүрөт дагы, как будто мындай бетинде бырышы көбүрөөк, как будто бети мындай эметилген болот. Ошон үчүн мындай принтти могу беттен алысыраак алып жүрүш керек да. Алысыраак. Бул жери мындай однотонный болсо, анан ылдый жагына мисалы үчүн көбүрөөк кылганда, ошондо бетке көлөккө түшпөйт. Себеби бетке көлөккө чачтан түшөт, анан булундан өйдөнкү кийимден түшөт бетке. Бет жака мисалы мына ачык түстө, азыр кызыл кийип алып, ачык түстөгү сөйкө керек экен. Мына сиздики туура болот да, ачык түстөгү блузка. Андар бул өтө жакшы кеңеш. Мына Азамирже акырын сырларды айтып атат. Бир аз болсо да бет жака чын эле ачык түстөгү кийимдерди көбүрөөк кийиш керек, сөйкөлөрдү көбүрөөк кийиш керек. Ачып туруш керек экен. Ооба, ачып туруш керек. Себеби бетке жакын нерсенин бардык нерседен көлөккө түшүп турат. Терим мисалы жакшы көрөм, алда кездемелер деп атпайсызбы? Мен ошондой эле терини жакшы көрөм да. Аябай жакшы, мен терини эле карай берем, адамдын терисин. Сиз өзүңүзгө кандай кам көрөсүз? Кам көрөсүзбү? Сөзсүз түрдө. Замира Молдошованын өзүнө кам көргөн сыры, сулуулугунун сыры деп ачпай койбойсузбу? Макул, мындай да, күндө эртең менен, күндө кечинде мен үчүн тишиң тазаламайынча сыртка чыкпайсың го, жоксо кийимиң кийбей сыртка чыкпайсың го, ошондой эле нерсе. Күндө кечинде үйгө келип чечинери менен эле колумду жууганда эле бетимди 2-3 мүнөт минтип жууйм.
Мынтип Немен пенка менен жуйм. Пенкамен. Сөзсүз түрдө пенка менен жуйм. Андан кийин тоник, сөзсүз түрдө тонер ошо менен сүйкөйм. Андан кийин сөзсүз түрдө сыворотка. Сыворотканы бир 20 мүнөт коюп коем, кичине иштесин деп. Андан кийин анан түнкү крем, анан вакуум класс крем сүйкөйм. Күнүгө сөзсүз. Бул такыр мындай даже мындай орусча айтканда не обсуждается да. Эмне болуп атсам дагы, кандай мындай состояниеда болбосом дагы бул нерсени сөз жасашым Мен керек. бааңызды көргөм, кост. Анан эртең менен турганда сөзсүз түрдө бетимди контраст кылам. Ысык муздак. Ысык муздак менен ледяной менен бүтүрөм дагы. Анан кайра эле тоник, кайра эле сыворотка, күндүзгү крем, көзүмдүн тегерек четине сүйкөйм крем. Андан кийин сөзсүз түрдө жайыгышы солнцезащитный крем. Не себептен солнцезащитный крем? Бизде күн аябай агрессивный да. Мен жөө көп басам. Анан машинени мисалы үчүн 1 жыл болду машина алганымы, кызымды гана жеткирем школго. Жумуштун жанына таштайм машинени. Анан бүт жумушумду жөө бүтүрөм. Тиги күнүнө 10-12 километр басышым керек. Кечээ күнү 11 километр 600 метр басып турмун. Анан чаң болосуң, аябай чаң болосуң. Анан сөзсүз түрдө жуунасың да, анан сөзсүз түрдө солнцезащитный крем сүйкөйм, күндөн сактанып, андан кийин тональный крем сүйкөйм. Анан боюнуп алып, анан чыгып кете берем. Мен косметикамды көрдүңүз беле? Мен сизге бергем наборду. Ооба. Полностью сен баа помнишь, туулган күнүңө барганда бүт крем барын токтоп туруп, полностью алдым. Мага эмне жакты? Крем для рук жакты. Шикарный экен. Маска жакты. Просто ачып көрсөңүз, вот просто я хочу, чтобы мындай визуал, сиз эстетсиз да. Я хочу, чтобы Оформление классное. Сейчас немножко изменили визуал. Ачып көрүңүз. Сейчас будут голубые, бледно-голубые коробки тоже будут. Мекен сложно, аябай кыйынчылык көп экен иштегенде, бирок биз аракет кылып атабыз. Айнура Сагынбаева отличается тем, что она любит все красиво делать. Да, я люблю. Даже красотный сон, прям мелочь. Вау. Вот такой бокс мы дарим почти всем своим. Классно. Кто покупает. Ну, открытка, конечно, индивидуально. Да, открытка индивидуальная, там очень много, аябай көп жылуу сөздөр аябай көп экен. Мындай нерселер менин кызым да аябай жакшы көрөт да. Ыргатпа, мага деп эле чогулта берет ушундай нерселерди. Да. Эмнелерди өзгөрттүк, түздүктөрдү өзгөрттүк, анан кремдин формулаларын өзгөрттүк. Мына азыр эмнелер салынып тур, карап турсузбу? Бул жерде ультра увлажняющий крем мага болобу? Эштек болбойт, пораңар сон болот. Бул жерде бул крем мусс аябай жеңил, аябай легкий, очень такой. Анан активдер ичинде көбүнчө гиалурон кычкылы, только увлажнять этет. То есть он такой неплотный, да? Вот это вот негизи эле эч жерде жок, крем для лица, шеи, декольте деген, мындай көп косметикаларда жок го, мен аябай көп колдоном негизи косметиканы. SPF-тин көрүңүзчү, жаңы эмеси бул. Бул жаңы формуласы менен жасалган. SPF экен, SPF 30 экен. Хорошо. Жакшы нерсеси SPF бул биздин күндү учитывать этип туруп жасадыңар да, Эң кымбат фильтрлар бар ичинде. Ошол да Замирже дагы бир кичине эмде сулуулук жөнүндө суроо эметейин дегенде, биздики мындай эфир болуп атат да. Максималдуу биз бере ала турган пайданы беришибиз керек болуп атат айымдаргачы. Максималдуу. Ар бир кыргыз айым күз күнү карап, өзүнө кандай сөз айтса, анын жашоо сөз көрүлөт. Мындай эме болсочу, үстүр жактан чечим келсе, баарыңар ушул сөздү айтасыңар күнүгө деп. Ар бир айым отуруп, милдеттүү түрдө айтса, сиз ошол кандай сөздөр жазып берет элеңиз? Мен эртең менен ойгонгондо, баягы экинчи этажымдай мындай болуп турат, анан мынтип ойгонгондо маңдайымда эмне деген сөздөр жазылып айтайынбы? Мен сулуумун. Меники орусча жазылганда айта берейин, Айта бериңиз. Я красивая, я изобильная. Аллах меня любит. Ну, изобильная я. То есть изобильная, мен бүт жактан ырыскы мага төгүлүп турат деген сөз да.
Я красивая, я изобильная, я везучая, я счастливая, я зарабатываю большие деньги просто и легко. Бардық нәрсе просто и легко болуш керек да. Просто и легко деген сөз мен ойгонгондо эле маңдайымда турат. Мен да кыялым бар да. Анан кичине мындай бурсаңар, бул жерде чоң кылып атайын илип койгон. Мен кыялданган, менин өзүмдүн дизайным менен, өзүмдүн проектим менен курулган үй. Ошонун сүрөтү турат. Мен каалаган машина биякта турат. Мен ойгонор мен өзүм мостумду ошого үйрөтүп атам да. Ал ойгонуп турдум да. Анан күзгүм бар да. Жуунуп тазаланып келдим, боён орнасына күзгүдө сөздөр жазылып турат. Я красивая, я везучая, я умная деп аны окуп алып туруп, кремдерин баарын сүйкөп коем. Эшикке чыгып баратканда дагы сөздөр жазылып турат. Мына эшикке чыгып аткан эшикте дагы сөздөр жазылып турат. Анын баарын окуп, өзүмө принимать этип алып чыгып кете берем. Сеанс психотерапия мотивация болуп турбайбы эртең көзүңүз ачканда эле? Айнура мотивация дейсиз, мына Замиреже өзүн мотивация эзет эткенге. Эмне кыласың анан? Антпесе дегенчи мындай болот экен да, даже кандай деп айтсам, жана адамдардын контактта бар го. Контактта мен кээ бир адамдарды мен, мисалы үчүн менин кызым, эгер кызымдын телефону болгондо жаным деп эметмекмин да, жазмакмын. Ушул нерсени бир 2 күн эле болду мындай, ушул нерсени түшүндүм да. Анан бирөөнүн менде 5000 контакт бар да, анан ошонун ар биринин историесин жазып чыгышым керек да, мисалы үчүн. Айнура Сагынбаеваны го мен билем, Айнура Сагынбаева экен. Анан дагы бир Айнура бар да, мисалы үчүн ачсам мен Айнурадан бир 15 Айнура бар да. Анан ар бири Айнура жеңем, Нурлан агамдын аялы, мисалы үчүн. Или там Айнура, мен бир тууган эжем бар, Айнурадан Айнюка дейм мен анчы. Айнюка, понятное дело да. Жоксо дагы бир Айнура. Айнура тетиги жерде бир жерде жакшы ткань заказ берсе болот деген сыяктуу деген историясын жазбасам, Айнура тканьды кылсам, Айнура ткань, кайсы ткань? Эмне болгон ткань бул? Жакта көрдүм беле, эмне болду эле деп кечке отурам да, эстепчи. Анан кээде чалып алып, каяктан тааныштык эле деген, ошондой болбош үчүн историясын жазып коем да. Мен жанында жүргөн кыздар күлө берет. Ай, мом деп жазасыз го депчи. Анан мен сени көрөт элем, 5000 контагың болсо, анан 15 Айнураң болсо депчи, мисалы үчүн. Анан мындай экен да, кандай нерсе жазылса, даже контактта кандай жазылса, жашооңдо ошондой болот экен. Сенин жашаган, сенин азыркы оюң сенден бир шаг вперед жүрөт экен. Мисалы үчүн, ушундой эле жөн эле мындай колдонуп көрсөңөр, бас барат, авария болбосун экен деген сен обязательно авария болосуң. Бир шаг кетирдиң дагы. Сен оюңду айтып туруп, вперед жиберип койдуң да, бар эми давай тиги аткарылсын ушул деп. Же болбосо машина айдап барат элем, парковка да, ушу парковкага аябай таң калам да. Ушунчалык парковкада менин жолум бар. Сумдун астынан да мындай жок го, ал жерде такыр место жок. Бирөө обязательно айдап чыгат дагы, мен туруп калам. Мен минтип айтам, парковка бар мен үчүн. Мен үчүн парковка бар, болот. Ошол эле жашоодо да басып туруп, ыраазычылыгын билдирип, ыраазымын. Эмай, убактың баарын кайненеңе кетирбей, күйөөңө кетирбей, жинин келтирин, эми жинин келтирген кишилер көп да терек четинде. Ошолорго кетирбей, жөн эле ошонун ордуна элечи, ыраазымын деп эле айта берчи. Жакшы, сүйүү, сонун деп. Басып баратып элечи, ой, могу жер сонун экен деп, анын эми көрбөй элечи. Басып баратып мындай негативный адам да дедим. Могу жерден кирин, тетин кебетесин, эмне мени жаман көз менен карап атат. Тыргап бесит дегенчи, кыздар бар го. Ошонун ордуна эле жашоосунда ошондой болуп атпайбы? Ошонун ордуна эле ыраазымын, басып туруп ыраазымын. Сонун эми кир жерди карабай эле кой. Ай, асман көк экен. Сонун булут каптап турат. Кандай сонун аба ырайы болуп атат, ысыбайсың деген сыяктуу да. Мисалы үчүн, ой, бизде жаңы автобус чыгыптыр. Ой, ичинде толтура сонун жумуш көп, элдер иштеп атыптыр деген сыяктуу эле да. Ушунча эле ичиңди тазалай берчи. Мен азыр 30-ында аскеза алганга даярданып атам. Билесиңер да, аскеза эмне экен? Жок, аскеза деп мындай жалпы түшүнүк бар, эмне ал? Аскеза деген телефон жок, эчтеке жок. Мындай да, аскезага эмнени, мисалы үчүн бар да, менин кыялымда бир сумма алгым келип атат. Ошол сумманы Аллах мага бериш үчүн мен ага
мен өзім ал мага койгон нерсеге мен аткарышым керек да. Мисал үчүн мен эмне деп аскезага мен күлкүм келип атпайбы, же тамеки чекпесем, же арак ичпесем, же кат жебесем, бир аскезам аз экен депчи. Мен туурада тамактанганга аракет кылам да. Анан мен азыр эмне деп аскеза алган атам? Телефонду карабайм саат 7-тен кийин. Маалыматтык аскеза. Телефонду карабайм. Күнүнө момчо мүнөт зарядка жасайм. Мындай минустарданчы. Анан то есть мындай да, биякта минустар бар. Мен телефонду карабайм. Сөгүнбөйм. Ошондой да бар. Ооба. Эмне калп эле момунтуп святой болгон боло бербейт да. Ооба, мындай жинин келгенде сөгүнөсүң ошо. Телефонду карабайм, сөгүнбөйм, ооба. Сөгүнбөйм, анан бирөөгө жиним келбейт. Ушул эң эле оор нерсе аскезалар да. Ошолор болот. Анан мен өзүм эле мучной жебейм, там туура тамактанам да. Анан куурулганды жебейм деген ушундай аскезалар бар. Андан сырткары күнүнө 20 мүнөт китеп окуйм, 45 мүнөт зарядка жасайм, там 10-12 километр басам деп ушундай список жазып аласың да. Мен азыр даярданып атканым ушул. Ар бир күндү жана чаптаган неме барго, стенага чаптап, анан баары тең жазылган да астына. Күнүнө эмне жасашым керек. Күнүнө жасаганда минтип чийип турам. 30 күнчү. Анан күндө кечинде отчет бересиң. Ушуну жасадың. Бирок ойлосоң. Ушул нерсе аябай. Анан бирок ошол нерсени бузбай, арасында 15-чи күнү, 20 күнү бузуп алсаң, кайра баштан баштайсың. Сөз бересиз өзүңүзгө. Ооба, ушуну жасаарды аябай даярданыш керек. Морально даярданыш керек. Мен азыр морально даярданып атам. Накта орозо ушул экен да. 30-апрелде баштайм. Аскезаны баштайм, 1 ай кармайм. Анан ордуна, ишенесиңерби, аскеза кармаган адам Аллах сураган нерсени, бардык нерсени берет. Анткени сен өзүңдүн эмеңди тыйып, насибиңди тыйып, кемчиликтериңди иштеп, кемчиликтериңди иштегенден кийин Аллах ошол сураган нерсеңди берет. Сураган суммаңды, сураган машинеңди, сураган үйүңдү, сураган бардык нерсени берет. Бул 200% гарантия. Сонун нерсе экен, ага канча берип керек. Бирок сонунда 30 эле күн. Анан 30 күн кармадың да алдык нерсенин бар. Бүттү, андан кийин уже жашооң ошондой болуп калат да. 21 күндөн кийин адам уже көнөт. Ошол нерсени уже жашоого кирет да, 21 күндөн кийин. Энергетикалык мыйзам боюнча, бул жашоо мыйзамы боюнча, бул аябай жакшы нерсе. Бүт бар. Сонун кеңештер. Өмүржө вообще сонун кеңештер. Дагы бир суроо. Сиз да чарчадыңыз, бирок мен максималдуу сизден айымдарга, кыздар кармагыла дебеймби? Мындай адам жөнүндө бөлүшпөйт, убакытты аябай үнөмдөп, сарптап, ушул ар бир сөзүн жазып алганга да аракет кылууга да, айымдар. Замирже, мисалы мен 40-тан өтүп калдым. 44-дөмүн, Замирже. 44-дөмүн. 40-тан ашкандан кийин сен самолеттің мындай кетип баратканын, мынтип кетип баратканын байкайт экенсиң да. Билбейм, балким мен азыр ошол өткүл курактамын да. Мен үчүн бул аябай оор кабыл алдым. Дагы эле оор кабыл алып атам. Өмүр бою жанагындай жашнак болуп жүргөнсүң, анан туруп эле энергияң кетип, тигиндей болуп, мындай болуп калсаң, билбейм, мен үчүн оор болуп атат. Колумда пластикалык хирургия клиникасы, колумда косметика. Мен эмне корком дейм да. Бирок баары бир коркунуч болот экен. Мен картайып баштадымбы? Болдубу? Мен аялдык жашоом артка кетип атабы деп. 40-тан кийин аял өзүн кабыл алыш үчүн сиз бир нерсе кылдыңызбы? Же сиздики мындай физиологиялык, нормалдуу эле процесс болуп кеттиби? Мындай да. Азыр сиз 44-төсүз да, эртең Кудай буйрса 45-ке чыгасыз, анан 50-ге чыгасыз, анан 55-ке чыгасыз, анан 60-ка чыгасыз. Бул процесс токтото албайбыз да. Токтото албайбыз. Ошону кабыл алуу кыйын экен да. Бул мындай эле маселе да. Эмне үчүн кыйын? Вот ошол маселе болуп атат. Эмне үчүн кыйын? Мен эң чоң депрессия 30-га чыкканда болгон. Баягы жаштык кезим бүтүп атат деп. 40 жашка чыкканда аябай сүйүнгөм. Жашоом өлө сонун болгон. 50 жашка чыкканда, мен азыр 53-кө чыгам. 50 жашка чыкканда мен бир нерсени түшүндүм. Көрсө,
жашоо эми башталат экен деп. Серьезно? Чын эле. Мен үчүн ушундай болду. Азыр вот ишенесиңерби? Жаш кезимде болбогон нерселер ушу 50 жашка чыккандан кийин болуп атат. Менде билбейм, мүмкүн башкаларда башкачабы. Мисалы? Эми кандай деп айтсам эми. Ушундай өзүмдү ушунчалык жакшы көргөнүм ушу 50 жаштан кийин келди. Ушул осознание, трансформация 50 жаштан кийин келди да. Рефлексия болуп атып, а сиз ошол процессте Или аябай чарчаганбы 50 жашка чейин билбейм. Бирок 50 жаштан кийин мен азыр мына 53кө чыгам жакында. Мен наоборот сүйүнүп атам. Эмне үчүн айтайынбы? Мен 50 жашка чыккандан кийинки комплименттерди мен жаш кезимде укчу эмесмин. Мен азыр чын эле айта алам, мен азыр мына свои 53 года деп айта алам. Свои 53 года мен өзүмдүн 35 жаштагы сүрөттөрүмдү көрүп, ошол жашка, ошондогу фигурам, ошондогу состоянием, ошол нерсени баарын салыштырганда азыр меники жакшы. Сиз азыр өзүңүздүн эң жакшы версияңызды жасаптырсыз да? Ооба. Эң жакшы. Бирок бул нерсеге дагы зона комфортадан чыккандан кийин гана келдим да. Аябай чоң трансформация болуп, дагы эле трансформация болуп атам. Дагы эле иштеп атам. Дагы эле токтотпой эле да. Менин эң чоң мотивациям эмне айтайынбы? Менин эң чоң мотивациям бул мындай мага азыр мына 53 жашымда мени тааныбагандар баары тең девушка деп, чоң кыз деп кайрылышат. Ушул мага мотивация. Мотивация берет. Өлө чоң мотивация. Өлө чоң мотивация, мен идеальный фигура кылгым келет. Мен азыр ошонун үстүнөн иштеп атам. Менин фигурам күзгө чейин идеальный болуш керек да. Сиздикиндей. Бул жашоого дем бере турган нерсе турат. Ооба. Себеби дагы бир мен аябай чоң мотивациям бар, бул менин кызым. Мен эң эле корккон нерсем, жашоомдо корккон нерсем болчу, сенин чоң энең келдиби деген школго барганда ошол сөздү укпаса экен деген. Сиз кеч төрөдүңүз. Кеч төрөдүм да. Ичиңизден бир ой жүгүртүү, бир Мен төрөдүм, төрөгөндөн кийин мен аябай төрөсөм, эми 15 жыл элестетсеңер, эмне деген нерседен өттүм төрөш үчүн. Төрөдүм, төрөгөндөн кийин 3 жыл өзүмө араң келдим. Келгенден кийин анан осознание келди да, эми кызым чоңоюп баштайт. Азыр еще билбейт. Садикке барат, мектепке барат. Анан могу кебетең менен точно бабушка деп айтышат деп. Аябай толук болчумун. Аябай толук болчумун. Шишик аябай көп болчу менде. Анда деле карачымын өзүмдөчү, бирок азыркыдай карачы эмесмин да. Анда питанием аябай эме болчу, начар болчу. Колум эмне тийсе баарын да жей берчимин. Теги лагманды нан мененчи, мисалы үчүн, или мантыны нан менен дегендей. Анан ошондон кийин келип анан отуруп анан жылдар өтүп отуруп анан ана жасайм, мына жасайм, момтотам деп турам. 50 жашымда зона комфортадан чыктым. Вот эми точно жасайм деп. Азыр уже бул менин жашоом. Бул мен үчүн туура тамактануу мен үчүн жакшы нерсе. Кандай деп айтсам, бул жашоо образыңыз. Образым, туура, образым. Мен үчүн мурда эртең менен рукола менен шпинат жеген мен үчүн плин деп атып мындай бирде эптеп, азыр болсо руколасыз, шпинатсыз, же болбосо брокколисиз мен завтрагым болбойт. Демек диета эмес, жашоо образга киргизиш керек экен да. Жашоо образ деген мотивацияны жашоо образга киргизиш керек. Ооба, анан мен бир аябай атактуу эле бир айым менин аябай арыктарымды көрүп анан сурады да, кантип арыктадың деп, өзү аябай толуп кетиптир. Анан жөө басып, питание кылып десем, койчу эле анан Кудайды карап калп айтсаң болот деген. Аябай катуу дегенде маган аябай таң калып койдум, эмне калп айтмак элем сизге деп. Кантип эле ушинтип жөө баскандан тиги ушунча арттасын, койчу эле анан деп. Такыр анан айттым, эми ал өзүңүздүн жумушуңуз, ишенсеңиз ишениңиз, ишенбесеңиз коюңуз. Жүрүңүз, мен менин басыңызды мен сизге доказать этем. Кандай болот экен? Только күндө 10-12 километр элестет ошончо басып атканым деп. Биз митеткенбиз да, айымдар көбүнчөсү таблетка ичип, мындай эчтеке кылгысы келбей арыктагысы келет экен. Андай болбойт, андай жок. Биздин айымдар түнкү саат 11-де конокко барып 5 бармакты жеп, аркасынан тортты жеп туруп арыктагысы келет экен да, андай болбойт дейм. Өзүң караган айымдар, мисалы ошол эле мага бир жолу катуу сөз тийди да, бир айым мынтип жазды да, бүгүн эле ошондагы эме бир интервьюда айткан.
ой өзүнө болгон сүйүү жөнүндө көп айткан, анан бирок көп пластикалык операция жасап, анан өтө көп өзүн карап, анан өтө өзүнө тим эле өтө сулуулугуна аябай тим эле өтө көп көңүл бурган айымдар өздөрүн сүйбөйт, өздөрүн ошол бойдон кабыл албайт деген сөз. Айнура ал айтат да ошентип, өзү андай кыла албаса. Өзүңдү аябай карасаң, сен өзүңдү сүйбөйт экенсиң да, сен ошол бойдон кабыл алышың керек экен. Бетиңди сүйкөбө, өзүңдү караба, анан сен өзүңдү ошол бойдон сүйүшүң керек экен. Кандай болсом ошондой кабыл алып, анан ар кайсы как баба тамактарды жеп, эл сүйлөгөн ушакты сүйлөп, эл катары жашап, ал өзүнүн иши, ал ошентип жашай берсин. А силер андайга көңүл бурбагыла. Бактысыз айым гана ошентип айтат. Ошол нерсени жасай албаган айым гана ошол нерсени айтат. Колуңардан келсе пластика жасаткыла. Спорт менен машыккыла, тамагыңарды. Анан дагы бир нерсе, пластика жасатып коелу өмүр бою карыбайм эмес. Пластика жасаткандан кийин да кайра эле физикада ылдый түшөт турабы? Спорт болуш керек, туура тамактаныш керек, жакшы позитивный мышление болуш керек, жашоону сүйүш керек, өзүн сүйүш керек, күйөөңү сүйүш керек, кайненеңди сүйүшүң керек, автобусту сүйүш керек дегендей эле да. Ошондо гана эметесиң. Анан азыр ошентип жазган комментарий, жазган айым, ал өзү бир да нерсе эчтеке жасабайт. Анан бул жалкоолук, бул баягы депрессиядагы адам ошондой болот да. Депрессия болгон үчүн. Акыры мээси чарчап отуруп ушул выводко келди. Короче, эчтеке жасабайт экенбиз, спорт менен да машыкпайт экенбиз, туура да тамактанбайт экенбиз, мындай позитивный да мышление кылбайт экенбиз. Кел андан көрөкчү ушу кандай абалдасың ошондой да принимать этели, андан көрөкчү депрессия болуп жүрө берели деп. Туура эмес түшүнүк да. Аны же болбосо жалкоонун отмазкасы деп коёмун. Ооба, жалкоонун отмазкасы. Көбүнчө жалкоонун отмазкасы. Көбүнчө ошондой. Замира сизге чоң рахмат. Убактыңыз өтө тар билем, бирок келип ушундай айымдарыбызга өтө пайдалуу кеңештер болду деп ойлойм бүгүнчө. Эми бүгүнкү кеңештен өзүнө пайда ала албаган айымдар, анда өзүңөр билгиле. Анткени көп сырларды ачтык. Сулуулуктагы, жан дүйнөдөгү бүт бар. Замира айымдарга бир эки сөз айтып койбойсузбу? Айымдарга эмне деп айтат элем? Кымбаттуу, урматтуу, менин сүйүктүү айымдарым. Эч кимден эчтеке күтпөгүлө. Болгон гана өзүңөрдү өзүңөр бактылуу кылыш үчүн өзүңөр менен өзүңөр гана иштегиле. Көп мындай керектүү информацияны алсаңар, турецкий, российский жана каякта балекет сериалдарды көрбөгүлө. Ошолор турмушуңарды өлтүрүп бузат. Көбүрөөк мотивационный нерсени окугула, уккула, эми көп нерсе да. Жөө баскыла, тамагыңарды мындай ылгап жегиле, тамакты ылгап жеп, тандап жегиле. Ошондо гана сулуу да болосуңар, жаш да болосуңар, бактылуу да болосуңар. Рахмат. Негизи эле азыр мына экрандын тиги бетинде отуруп жашоом мен ойлогондой болбой атат. Жумушум жок, акчам жок, мүмкүнчүлүгүм жок деген айымдар. Замира эжебиздин академиясы бар. Келип, кесипке үйрөнүп, колуңарда акча пайда болуп, жашооңор өзгөрүлүп, өссөңөр болот. Отуруп ыйлай бербей, жертва позициядан чыгып, жашоону өзгөрткөнгө аракет кылгыла. Замира эженин аккаунтун белгилеп кетем, катталгыла, сөзсүз. Анан суроолорду жеке аккаунтка кайрылып берсеңиздер болот. Чоң рахмат. Комментарий жазгыла. Ар бир комментарий кожоюна жетет. Мага болсо мага, Замира эжеге болсо Замира эжеге. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.